Informatika 8-класс программалоо бөлүмү. Тема саптар жана алар менен болгон амалдар. Адегенде компьютерлер эсептөөчү машиналар катары колдонулган. Азыр болсо алардын негизги кызматы тексттик маалыматтарды иштетүү болуп бара жатат. Python тилинде текст менен иштөөчү негизги тип бул саптар. str. Сап бул бир же кош тырмакчанын ичине алынган символдордун удалаштыгы. Тизмелерден айырмаланып, саптар берилиштеринин структурасына кирбейт. Ошону менен бирге саптарды иреттелген элементтердин удалаштыгы катары карап, алар менен тизменин элементтериндей эле иштесе болот. Бирок Python тилинде саптар өзгөртүлбөйт. Башкача айтканда, берилген саптын кайсы бир бөлүнгөн элементин башкасына алмаштырууга болбойт. Мындай учурда программа ката деп чыгарат. Бирок берилген саптын символдорунан керектүү өзгөртүүлөрдү киргизип, жаңы сапты түзүүгө болот. Сапты клавиатурадан киргизип, андагы бардык А тамгаларын Б тамгаларына алмаштырып, экранга чыгаруунун толук программасын көрөлү. Бирок бул ыкма өтө жай иштейт. Символдорду алмаштырууну жеңилдетүү үчүн Python'да даяр replace методу каралган. Мындан тышкары, көпчүлүк учурда тексттин сабын иштетүү керек болот. Бул саптын бөлүгүн алуу, эки сапты бир сапка бириктирүү же саптын бөлүгүн өчүрүү. Мисалы, саптарды бириктирүү үчүн плюс оператору колдонулат. Бул амал конкатенация деп аталат. Эсиңерге туткула. Саптын узундугу саптын касиети len-дин жардамы менен аныкталат. Ал үчүн n өзгөрмөсүнө s сабындагы символдордун саны жазылат. Бош орун дагы символ болуп эсептелет. Саптын белгилүү бир бөлүгүн бөлүп алып иштетүү үчүн тизмелер менен иштеген сыяктуу эле үзүмдөр колдонулат. Үзүмдөр мындайча жазылат: x + y, x үзүмдүн башталышы, y үзүмдүн аягы. Y индексиндеги символ үзүмгө кирбейт. Алгач көрсөтүлбөсө биринчи индекс 0, ал эми экинчиси саптын узундугуна барабар. Мисалы, s 3 + 8, s сабындагы 4 символдон 7 символго чейин үзүмдү түшүндүрөт. Саптын бөлүгүн сапча белгилеп алуу үчүн, саптын бөлүгүн өчүрүү үчүн, саптын ичине жаңы фрагмент коюу үчүн, сапты реверстөө, аны тескерисинче буруу. Берилген кадам аркылуу элементтерди тандоо. Саптар методу. Python тилинде саптар менен иштөө үчүн көптөгөн камтылган методдор бар. Алардын ичинен кызыктууларын карап көрөлү. Upper жана lower методдору сапты тиешелүү түрдө жогорку жана төмөнкү регистрлерге өткөрөт. Title методу болсо биринчи эле тамгаларды жогорку регистрге, калган төмөнкү регистрге өткөрөт. Мисалдарды карап көрүңүздөр. Split методу сапты бош орундар боюнча бөлүүгө мүмкүндүк берет. Жыйынтыгында сөздөрдөн тизме алынат. Эгерде колдонуучу программада ар бири өзүнчө иштетилсин деп ар бир сапта катар сөздөрдү же сандарды киргизүү керек болсо, анда split методун колдонсо болот. Join методу тескерисинче тизмеден сапты курайт. Ал үчүн алдына сап бөлгүч коюлат. Ал эми качан ичинде тизме берилет. Find методу саптын бөлүгү менен иштейт. Ал саптагы сапчаны издейт жана табылган сапчанын биринчи элементинин индексин кайтарат. Эгерде сапча табылбаса, анда -1-ди кайтарат. Мындан тышкары, бул метод менен берилген үзүмдөгү саптын элементинин индексин табууга болот. Үзүмдү көрсөтүү үчүн анын башталышын жана аягын үтүр менен ажыратылган цифрлар менен берүү керек. Эгерде экинчи цифра көрсөтүлбөсө, анда издөө саптын аягына чейин жүргүзүлөт. Replace методу бир сапчаны башкасына алмаштырат. Бул учурда баштапкы сап өзгөрбөйт. Болгону жаңы сапка модификацияланат. Ал болсо жаңы S1 өзгөрмөсүнө ыйгарылат. Кээде биз бөлүнгөн бөлүгү жаңы саптан башталгыдай кылып сапты бөлүш керек болот. Бул учурда биз /n белгисин колдонобуз. Эгерде жаңы сапты жылдыруу менен чыгаруу керек болсо, анда /t белгисин колдонобуз. Жогоруда үйрөнгөн командаларды колдонуп, сапты иштетүүнүн мисалын карап көрөлү. Биринчи маселе: клавиатурадан фамилиясын, атын жана атасынын атын камтыган сап киргизилет. Мисалы, Айтматов Чыңгыз Төрөкулович. Ар бир эки сөз бири-биринен бош орундар менен ажыратылган. Саптын башында бош орун жок. Бул сапты иштетүүнүн натыйжасында фамилия жана инициалдарын эле камтыган жаңы сап пайда болуш керек. Инициалдар менен фамилияны чогултабыз. Толук программа мындай көрүнөт. Саптарды салыштыруу жана сорттоо. Биз алфавит боюнча
сөздү тезирээк табуу үчүн колдонобуз. Эгерде сөздүктөрдө сөздөр алфавит менен жайгашпаганда, анда биз бир сөздү издөө үчүн эле бир топ убакыт коротмокпуз. Python тилинде саптарды сорттоо кандай принцип менен түзүлгөн? Көрсө, сандар сыяктуу эле тамгалар да өзүнүн салмагына ээ экен. Алфавитте биринчи турган тамга жеңилирээк. Башка айтканда, А Бга караганда жеңил. Ошондуктан сортоодо ал биринчи чыгат. Мындан саптарды жана сандар сыяктуу эле салыштырууга болот деген жыйынтык келип чыгат. Сөздөрдү салыштырууда алгач биринчи тамгалары салыштырылат. Эгерде алар айырмаланса, анда салыштыруунун жыйынтыгы аныкталат. Андан кийинки тамгалар салыштырылбай калат. Ал эми эгерде биринчи тамгалар барабар болсо, анда кийинки эки элемент салыштырылат. Жана ушул сыяктуу аягына чейин кетет. Мисалы, банкет сөзү банкир сөзүнө караганда жеңил. Алар 5 тамгадан айырмаланышат жана и. Эгерде силерде текшерүү үчүн символдор бүтүп калса, анда кыска сап узун сапка караганда кичине. Ошондуктан банкир символдор табысында баш тамгалар кичине тамгадан биринчи турушат. Ошондуктан кичине коддорго А кичинекей Адан кичине, чоң Б кичинекей Бдан кичине. Бирок компьютер алфавиттик тартипти кайдан билет? Көрсө, саптарды салыштырууда символдордун ASCII жана Unicode коддору колдонулат экен. Банк жана банк деген сөздөрдү салыштыралы. Бири чоң, бири кичинекей. Биринчи символ эки сөздө тең бирдей. Ал эми экинчиси айырмаланат. Биринчи сөздө баш тамга, ал эми экинчисинде ошол эле тамга, бирок кичине. Ошондуктан банк деп бардык чоң тамга менен жазылган сөз арасында кичинекей сөздөр символдор аралашкан сөздөн кичине. Ал эми ал бардыгы кичинекей символдор менен жазылган банктан кичине. Ал эми башка символдор менен кандай болот? Коддук таблицада цифралар ирети менен жайгашкан жана латын тамгаларынан мурун турат. Латын тамгалары орус тамгаларынан мурун. Орус жана латын тамгаларынын баш тамгалары тиешелүү тилдердин кичине тамгаларынан мурун турат. Демек, мисалды карап көрөлүк. Мисалы, сөздүн ичинде тамгаларды сорттоо үчүн программаны мындай жазуу керек. Биринчи маселе: клавиатурадан бир нече сөздөрдү киргизүү жана аларды экранга алфавиттик тартипте чыгаруу керек. Бул маселени чыгаруу үчүн үтүр менен ажыратылып киргизилген фамилияларды тизмеге кайра жазып алуу ыңгайлуу. Андан соң sorted методу менен сорттоп коюу керек. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.